Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, мекендештерим, кутмандуу күнүңүздөр менен. Күнжелес каналы Ысык Көл облусуна келди. Кара балта өрөөнү бүтүрүп Ысык Көлгө келди. Буйруса Ысык Көлдө биринчи Тилек Тыналиев агабызга жолуктук. Билесиздер, Ысык Көл облусунда же болбосо Кыргызстандагы эң алдыңкы арашанооттордун бири. Тилекбек, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр, рахмат. Өзүңүздөр жакшыбы? Жакшы келип Биздер жакшы. Эрте менен чыгып, түштө келдик мына көлгө. Жакшы. Тилекбекке биз алыстан угабыз, анан башка интернеттерден көргөнбүз. Өтө күчтүү кочкорлоруңуз болгон, күчтүү койлоруңуз бар дегенде выставкаларга барды, көрдүк. Эми бизге жана ушул көрүүчүлөргө бир койлоруңузду көрсөтүп чыгалы көбүз. Жүрүңүздөр. Азыр мына 3 кочкорду балдарыңызга тиздирттиңиз. Булар быйылкыга колдонулган кочкорлор, буруктукка. Ушулар быйыл коюлду. Ушул Могул бир четтен тааныштырыңызчы. Могул кочкор 2,5 жаш Туз деген кочкор. Жакшы кочкор, Кудай буйруса быйыл коюлду. Мойну өтө жогон экен, муну. Ушул мойну төшү. Мойну төштөр. Аябай. Бул быйыл сизге биринчи жолу коюлдубу? Быйыл биринчи коюлду ушул. Көлдө Доха деген жигит бар, кой кармаган мыктарман. Ошол жигиттин чарбасынан келди бу кочкор. Сатып алдыңыз? Сатып алдык, жакшы кочкор, Кудай буйруса. Бою канча чыгат экен эми? Бою ушу 1,4 чыгат го буйруса. 1 метр 4 сантиметр. Сизге эми ушул келбети жакты да? Келбети жакты, айрыкча моюн баш түзүлүшү, кулагы. Азыр мына ушул моюн ушундай көөдөн болсо деп койлорду эми аракет кылып атабыз. Койлорду дагыдай ириктеп жасаган жатасыз, кылдап, кылдаганга ушул келбет жагып атат бизге. Андан кийинки бул линиясы кандай? Кайсы кочкордун линиясы? Доханын чарбасынан алдык, доктурбек. Ал жигитти ошо көп жылдан бери кармайт, жакшы эмеден эң жакшы көргөн кочкор экен ушуну. Чилешип сатып алып быйыл койдук. Буйруса сизге насип болуптур да бул эми. Бир айландырып коюңузчу. Кочкор. Кочкор деп ушуну айтыңыз. Кийин кочкорду көрөлү эми, Тилекбекке. Бул кочкор жетилип кой, бул Танк деген кочкор. Анвар Рүстөмов Танк деп ат койгон. Бул биздин жетегибиздеги Ырдык айылындагы Бакыт деген жигит бар. Алда жакшы койлорду кармайт, ошол жигиттин короосунан чыккан кочкор. Бул турушу танка сыяктуу экен да? 4 жаш. Ушул баш, кулак ушулга кызыгып жоондугу. Мында сатып алгансыз? Муну да сатып алганбыз ошо. Сиз канча жылда кочкорлорду бир жаңылайсыз? 2 жылда бир жаңылап атабыз. Демек булар быйыл, анан кийинки жылы коюлат. Андан кийин булар жок болуп башка кочкор таап келесиз. Ошого быйыл. Мунун кулагы канча чыгат негизи? Мунун кулагы 21. 21. Мунун туурасы жоон өтө. Өтө туурасы жоон, жалбырактай болуп карасаңыз. Анан мындай ички болуп кетпейт. Жоон болуп эле аягы ушундай бүтүп атат да. Тиги Туздуку да ушундай. Туздуку да ушундай экен бул кочкордук. Анан муну эң чоң баш ушунук экен, Тумшуктун түзүлүшү Туздуку да. Койлорду да ушул тумшукка аракет кылып атабыз. Дөң тумшук. Кочкор тумшук дейт го кыргыз. Мунун көкүрөгү да таш экен, Ушу. Кыркала элеген, буйруса ут бүткөндөн кийин кыркалы деп атабыз. Бул жаш кочкор окшойт. Жаш кочкор, 2 тиш. 2 тиш. Бул Сокулуктагы Азаматтын Легенда деген кочкорунун козусу. Сатып алдыңыз муну да? Муну да быйыл ушу келечекке деп жүнү, ушу кулак башы жакты, айрыкча. Сизге айткандай. Кулагынан тумшугу жакты бизге. Ушул тумшукту неметелдеп койлордон ушундай козула түшсө деген ниеттен ушул чоң болобу деп ушул кочкорду жакты ушуну. Башы да жакшы экен, Бирок үчөөнүн башы тең окшош экен, тумшуктары. Ушул тумшуктар азыр ушу койлорду деле ушуга оодуруп атасызбы? Ушундай тумшук кылганга анан ушу моюн, кулак жак ушу жагына басым жасап атабыз. Сиз эми баягы бою жагынан жетилгенсизби койлордон?
Кой жагы деле Кудайга шүгүр эң чоң коюбуз бир карган кой бар, ошол 93-ка чейин чыкты. Анан 85-тен 93-ка чейин. Азыр могул жакта койлор, бул кочкорлорду киргизсин. Азыр биз койлорду да көрсөтөбүз Тилек байкени. Тилек байке, канча тууар коюңуз бар негизи? Баш аяк 55 баш. 55 баш. Жылда канча төлөй аласыз орточо? Канча пайыз? 90%, 100%бы? Биздики ушул Же эгиз тууп өтүп да кетеби 55тен? өтүп кетет, көбүнчө эгиз туйт. Көбүнчө эгиз туйт. Анан 2 жолу туугандар бар, кочкорду жанында жүрөт. Сиз эми кандай? Канча айда бир туудуруп турасыз койлорду? Бир жылда бирби, же 8 айда бирби, же бир жылда экини туудуртасызбы дегенде? Эми бул немесине жараша болот экен. Табиятына жараша, анан бакканга жараша болот экен дагы. Койлор жүрүңүз, ачыңыз. Ачып кирип, акырын айдап чыгалы экөөбүз эми. Мына койлор. Тилек байке, сизден кайсы күчтүү кой чыккан? Выставкага кайсы койду алып бардыңыз эле? Выставкага Марал деген кой барды. Могул тетигил узун кулак барды, сулуу деген. Анан азыр бул жерде тетигил келтат, чүрөк деген кой могу. Чүрөк? Биздики кыргызча аттарды койду коюнга аракет кылып атабыз. Марал деген кой мына могул астыда бар атат. Дөк тумуш. Мына да? Мына койбу? Мына кызыл кой. Кет. Агарып. Эми биз тосун бир көрсөтөлү. Тилек байкенин койлорун көрдүңүздөрбү? Өтө көлөмдүү койлор экен. Тилек байке, бул койлорду канча жылдан бери кылдап келесиз? 5 жылдан ашты, 6 жылга кетти. Ушу аябай баш отубуз менен кирип, ушундай деңгээлге жеттиңиз. Аракет кылганыбыз ушул. Азыр ушул жанагы жаңкыдай момда кетип баратат го Марал. Момну Каранын жанында. Бекназар кармап чыксаң кирип кетти. Ошол кой выставкага барды, Могул чүрөк деген барды мына, кени көрсөңүз. Мына акпы же кызылбы? Сары. Ак да барды, могул сары кой да барды мына. Мына. Бул да барыптыр. Булар азыр боозбу? Булар бооз. Койлор бооз тууп атат мына, булар козулар туулгандар. Быйылкы козулар, Кечирээк туулгандардан ушулар бар. Мыналарчы качангылар? Мында да. Мына Могул жоон козу, ушу ургач козу, эгиздин түгөйү, барчкандын козусу, кара койдун козусу 6 ай болду. 6 айлык. Чоң койдой болду. 6 айлыкпы? Эгиздин түгөйү. Эгиздин түгөйү. Жүрүңүз эми. Марал деген коюңуз беле? Выставкадан кийин ушуну сатпай койдуңуз да? Ушул койду. Чиркин. Ана тумшугун көрсөңүз, кулак. Жанакы тумшугу башкача экен да муну, эле? Ушул. Кочкордукундай болуп турат экен. Кочкордукундай анан. Bunun boyları kança çıkat anан? 90 çıktı. 90. Bul egiz kozu bakıp hazır nemerek de былтыр geç güzde tatkanda 132 kilo çıktı la. 132 kilo. Hazır bu yıl egiz kozu baktı. Egiz kozu. Egiz erkek kozu baktı. Kozusu bu erkek kozuların arasında. Kazakistan'a satıp kayra özümüz satıp algan kozu şunun kozusu. Şul menen barışkan. Buga kança bağ berişti Mustafkadan? 7300 berişti. 7300 dolar. 7300 dolar berişti. Berbe koydunuz. Yok, satkan jokpuz. Satçı görseniz kanday bolot elem? Bunun bir yıllık kireçesi 2 kozusu 5000 oldu da bizge. Bir yıllık kozusu? 5000 dolar oldu. 5000 dolar. Siz 5-6 yıl karmasanız andan utasız. Anın üstüne bu bizden korovuzun sıymığı bolup atat. Bunday koylardan biri. 10 çakçısı var, şunday kulağı çoğun koylardan. Bulardı satkan günde dele. Kayra satıp alganга tabanbayt eken. Жақсы koydu satıp alıştırı kıyın eken, bolganda satpayt eken. Негизи koylarınız öte çoğun koylar eken, kölömdü mundayça aytkanda. 4 tarafından teң бар. Бұл koydağı mına 2 жаш koy. Mına bunu karasanız, tumşuğun karasanız. Тілекбек эми siz urgaç satpayсыз be? Жоқ, hazır şu. Satpayсыз. Satpaylı. Erkeklerdi-çi satıp atasız be? Erkeklerden satıp atabız. Hazır biz barıp koyuңuz көрүп атабыз да ушул жерде? Же көбөйтөйүн деген ниет барбы? Жайыттагы да бар, жайытта да бар. Бөлүп карайсыз. Ал эмки жылкадагы көбөйтсек, бирок сапат керек экен да.
Жакшы койдан өтө көп болсо жакшы каралбай калат экен. Могу койду көрсөңүз мына. Могу койдагы жаш кой, 2 жаш кой. 2 жаш. Кулагы 25. Кулагы 25. Аябай жакшы болсун. Мына могу чүрөк деген кой тет, кирип баратат. Мына кызыл кой кет. Мына көлөмдүү куйруктуу кой. Ана мына козулар быйылкылар да, мына кара. Ооба, быйылкылар. Быйылкы козулар. Şu arasında жүргөн мисалы бул 6 айлык деди, эгистин түгөйү. Мына олар да быйылкы козулар да. Ооба. Мына мулдагы. Мисалы бул Энеси бул эгиз. Бирөөсү бул жерде, бирөөсү мына аркы жерде. Мынаусы бирөө, өзү мына ушу. Эгиз экен. Мына энеси бул кой. Энеси бул кой. Эгиз туугандар бираз арыгыраак окшойт. Эгиз баккандар арыгыраак анын үстүнө ана булар 1 айдын тегерегинде эле кайра качып атышат да, кочкордон. Сиз туугандан кийин кайра 1 айдан кийин качырып коесузбу? Кочкор кошуп берип атам. Анан жакшы эле болот экен. Багуусу жакшы болсо эч кандай жүдөбөй эле. Картайып кетпейби экен эти? Жок. Могу козуга 1 айдан өттү. 1 айдан өткөн козу. Ургачыбы бул? Ургач козу. Келиңиз, мына кой. Бул кайсы коюңуз? Чүрөкпү? Чүрөк деген кой. Ставкага барды, барбады? Барды. 117 кило чыкты. Канча дейсиз? 117. 117. 124 чыкты эле. Тияка жетип барып кез 7 кило жолдон жоготот экен да фес. Буда да жакшы, кулагы 23 болуш керек эле. Кулагы 23. Тилекбай, кеми сиз кайсыл жактан жыйна баштагансыз койлорду негизи биринчи баштаганда? Бүт эле биздики көлдөн алдык, өзүбүздүн Караколдон алдык. Мына көлдүн кай жеринде жакшы кой болсо ошолордон алдык. Сатып алдык, кымбатына карабай жыйнадык. Эми түшүнүгүм боюнча, эми жакшы кой сатып алган чакта деле туура эмес селекция болсо начарлап кетет дегенде. Эми сиз селекцияны жакшы жашаган окшойсуз. Аракетин койлоруңузду карап туруп. Аракетин кылып атабыз. Мындай адаш башка кочкор, начар кочкорду адашып коюп алып, мындай утул ошол жылы начар төлөп алып калган мезгилдер болду? Болду. Баштан өттү. Анан кочкор тандап калдык. Анан кой тандап калдык. Дегендей. Мына койлор туугандар. Сандан сапатка өтүңүздөр сиздер дагы. Азыр биз эркек козуларын көрсөтүп, андан кийин акырын прибылга өтөлү. Негизи буга кызыккандарга булардын пайдасы кандай, жөнөкөй кой экөөнүн кармаган айырмасы кандай, ошолорду айтып кетели. Эми айтпасак, айтпай койдуңар, жөн эле көрсөтүп койдуңар деп койбосун. Мынагу эркек козулардан баштай берели. Ушул. Бул сиздин быйылкы козуларбы? Быйылкы жылдын эркек козулары. Эң чоңу кайсы бул жерде? Ошодон баштайлы. Эң кеметкен жанагы жакшы көргөн Марал деген коюбуздун козусу, эгиздин түгөйү. Эгиздин түгөйү, мына ушул. Ноён деген козу. Бул ушул жана Казакстанга сатылып, кайра сатылып келинген козу. Сатып алып, өзүңүз кайра сатып алдыңыз? Кайра сатып келдик. Ушу өзүбүзгө кайра тукум кылалы деп. Мында байкасаңыз, кулактын жайгашканы анан тумшук, моюн. Моюн. Анан куйрук. Моюн узун экен, Куйрук түшпөйт. Анан моюнда ошондо ургачылардыкы да моюн ушундай болот, бийик. Ушуга кантип киребиз? Ушуга аракет кылып атабыз. Эркек козуларды көрүп коюңуздар. Азыр мен акырын бааларындагы эми келишимдүү болсо керек. Эми сатасыз, сатпайсызбы деп айландырып коеюн. Уруктукка издегендер эми алыңыздар. Уруктукка эми берсеңиз керек барбы? Ушу сатылып атат. Азыр көрсөтүп аткан козу ушул, Ушул. Ноён деген кочкор. Ушул Кудай буйрса келечекте биздин чарбабыздын жакшы кочкору болот деген ниетте кайра алдык ушуну. Демек бул өзүңүздүн койлоруңуздан чыкты. Жанагы жакшы көргөн кымбатка сатпай койдум деген койдун козусу да. Эгиздин түгөйү анан жакшы келет Кудай буйрса. Казактарга канчага саттыңыз эле бул жаш козуну? 2 козуну 5000ге баалаганбыз, ошондо бул 3кө бааланган. 3кө? Кайра үстүнө акча кошуп алдык. Түгөйү менен кошсо $5000 болот. Түгөйү менен 5000. Негизи башка козулар деле күчтүү экен. Эми кайсы кочкордун козулары бар сизде бул жерде? Барскандыкы бар, принцтики бар. Анан бир 2-3 козу, 4 сатылып келинген да козулар бар, чоңойтуп көргөнгө деп.
Принци сиз саттыңыз, Принципте биз саттык. 15.000 долларга. Казакстанга. Мактыбаевга кетти. Биринчи жетөгүскө деген коз кочкор кеткен. Андан кийин ушул принцип. Бул козулар да күчтүү козулар экен. Эң бою бийиги кайсыл эми бул жерде? Эң бою бийиги могул козул. Ушунун бою азыр. Мына мунун атасын айтыңыз, энесин айтыңыз. Бойлору канча дегендей. Барскандын козусу. Бою ушунуку метрди алып келесиңби? Эң бийик козунун боюн өлчөп коелу. Салмагы канча чыгып калат эми? Ушунун салмагын тартып элек, арык, бирок аябай жотолуу байкасаңыз, мындай. Жиликтери чоң, ушул жакшы келет анан. Буттары да жоон экен, Буттары да жоон. Жүнү дагы, кулагы дагы жакшы. Кудай буйрса өңү да жакшы экен. Ачык кызыл. Ачык кызыл. Азыр ушул өң популярный болуп атат го акыркы мезгилдерде. Ачык кызылга угуп кетип атат баары эле. Ушуну издеп атышат. Азыр метрди алсын, ага чейин көрсөтөлү. Эми быйыл козулардан саттыңыз да эркектеринен? Саттык. Эми эң кымбаты канчага саттыңыз жаш козуларды? Асты 3 айлык дейли, ушу 3,5 миң долларга кеттик. Өзбекстанга. Жөндүү сатылгандар да барбы? 50 миң сомдон өйдө кетти. Начарлары 50дөн өйдө кетти. Пайдасы бул жакта турбайбы, Тилекбеке? Бул негизи мунун секрети эмнеде өзү? Селекцияны туура кылуудабы, кандай өзү? Эң биринчиси ушу өзүнүн ишин жакшы көргөндөн го сүйгөндө деп коетпу. Койду жакшы көрөбүз биз. 11-ди бүткөндөн кийин эле койго кеттик эле да. Мурун кандай кой кармап жүргөнсүң? Меринос кармадык, эркиндей кара койлорду кармадык. Жөнөкөй койлор. Буганан оодуңуз? Анан буга оодук. Эми жөнөкөй кой жеген чөптү эле жейт да булар, Жана көптөр айтат булар тоого чыга албайт, андай мындай. Буга кандай дейсиз? Жок, азыр Кудай буйрса сиздер менен барып көрөбүз. Бул жерде 550 баш кой кумтөрдө, алтын кенинин жанын бер жагында жайлоо бар. 4000 метр бийиктикте турат. Ошол жерге 550 баш жайлап келди. Эң жакшы түштү. Ал кайтарган бала мурда жөнөкөй жайдар койбакчы эле да. Ошолорду 4 күндө айдап жетсе, мисалы, бул койлорду 2,5 күндө айдап жеттим дейт. Тез басат. Чоң болгондон тез басат булар. Ал жанкы сарайларда эле багылган куйругу өтө чоңоюп кеткенди көрүп алышып. Ошол себепти айтып атышат, жайытка болбойт деп. Негизи булар жайыттын койлору да жакшы. Негизи эми бул Орто Азияда эт жана май багытында номер 1 болду да, туурабы? Кудай буйрса ошондой болуп атат. Мына болжол менен 88 экен да. 87, 88. 85 плюс экен да, грубо айтканда. Урүү менен тартсак 87 чыкты эле да. Ушундай. Бул коз-кочкор канча жашка чейин өсөт өзү? 3 жаш, 4 жаш. Же абсолютка чейин өсөбү? 5 жашка чейин өскөнүн көрдүк. Кочкордун баардыгы жаратылыш ар түрдүү болот экен. Кээси 3 жашка чейин эле өсүп калат. Кээси кандай прогноз бересиз? 1 метрден өйдө болот да бул, Кудайым буйрса деп атабыз, 1 метр болуп калатпы деп. Өзүңүздүн койлордон чыккан. Анан жоондугу да жакшы да. Багып көрөлү, ушундай тандап багып көргөнгө аракет кылып атабыз, багып атабыз. Кайсынысы чоң болот, дагы иргелет дагычы. Жазга чейин 2 тиш болгонго чейин дагы булар бир сыйра иргелет. 2 тиш болгондо өсүп токтотчу токтот дегендей. Тилекбеке мындай да, коз-кочкорлорду, койлорду көрдүк. Баары идеалдуу экен. Негизи жогорку деңгээлге жетишипсиз. Негизи көлөм жагыдан негизи бүтүп эле толугу менен. Башты. Эми сиз жанакы кулак, баштарга эле иштейм деп аракет кылып атасыз да ошондо. Куйруктарга дегендей. Бирок мунугу жоондугу, боюнун бийиктиги жагынан жетилип алыпсыз. Буйрса анан бул бир гана ушул негизи бар бир койдун түбү эт болот эмеспи?
эт эле болуп элестен ушундай сулуулук болсо деген ниет болуп атат. Бул менен эле токтолбой азыр бизден эсенгелкөлөр алып атат да. Эми андан да өйдө чыксак деп чыкканга ушу сулуу койлор чыгарса деген ой максаттар бар эми Кудай буйрса, аманчылык болсо, мына ушул элдикте тынччылык болсо. Арашан койлор деп ушуну айтат да, туурабы? Эт жана май багытында номер 1, номер 1 Орто Азияда. Арашан койлор номер 1 болуп атат азыр. Салмактан, бойдон, сырткы көрүнүштөн, келбети баардык жагынан азыр. Кудайга шүгүр, Арашан жакшы келатат. Кызыккан жаштар да көп, азыр көп нерсе болот го деп атат. Акыркы 1 жылдан бери бул койлорду кызыгуу да катуу болуп, бир гана чет өлкөдөгү баасы эмес, ички баалары да уже көтөрүлүп кетип атат да. Көтөрүлүп кетти. Мурун башка өлкөдөгүлөр эле келип, эч ким бере албаган бааны берип атса, азыр уже биздин өзүбүздүн жарандар деле берип атат, почти ошол деңгээлге жетип калды. Берип атат. Өзүбүздүн ички кардарлар деле кызыккандар көп, барган сайын жаштар кызыгып атат. Жаштар кызыкса эле Кудай буйрса келечеги бар деп ойлойм. Эми кандай деш тилек байке? Бул эми баары бир кочкор койгондо сиз линиясы катуу жакшы кочкорлорду коесуз да. Ооба. Ушул кочкор тартыш эмеспи ана Кыргызстанда? Баары эле катуу кызыктуу. Мен анча-мынча жерге барсаң эми жакшы кочкор жетишсиз болуп атат деп. Кочкор маселеси ошон үчүн жакшы кочкорлор четке кетип калды деп чындыгында кетип атат. Эми акчага жалат болгондо сатылат экен. Жакшы баа берилсе, малды деле ошо оокат кылалы деп кармайт эмеспизби? Бир жагы. Ошон үчүн жанагы жасалма уруктандыруу анан тоңдуруу ишин колго алсак деген эле ой болуп атат. Ошонун үстүндө иштеп атабыз, Кудай буйрса. Аман байке менен сүйлөшүп атат. Келечекте ушу жакшы кочкорлорубузду тоңдуруп койсо уругун. Кандай болуп кеткен күндө даба сакталып турса, кийин пайдалана бергенге. Ооба. Ошондо жанагы жакшы кочкорлордун тукуму үзүлбөйт, сатылып кетсе да уруу калат деп адистердин айтуусу менен ошого ниет коюп аракет кылып атабыз. Эми Кудай буйрса жакынкы азыр бишектеп ишке ашып чогулуп башташты го ушуну өздөштүрөлү деп. Ар бир жерде жамааттар, ар бир областтарда топтолуп жакшы иштерди алып барып атат, Кудайга шүгүр. Өзүңүздө Кара Балтада жакшы выставка өткөрүштү, Баткенде, Таласта жакшы ынтымак болуп, бул бир жагынан мал чарбасын, кой чарбасын көтөрүүгө аябай жакшы болуп атат. Көргөзмөлөр, ушу жамааттардын иштери. Эми чындыгында Арашан кармагандар, чындыгында мен ойлоп көрсөм, эми бул деңгээлге жеткен өтө кыйын болгон экен, убагында ушунчалык эл баалабаган, күлүп жүргөн кезде, эч кимге маани бербей, кыйынчылык кезде ошончо иштешкен экен, эми өзүнүн көрүп атат. Тилек байке, келиңиз эми экөөбүз сиздин жеке турмушуңуз жөнүндө сөз кылалы. Эми бул Арашан койлору сиздин жашоодо негизги кирешени элейби, элебейби? Элейт. Мисалы, мындан башка жумуш кыласызбы же ушул койлор менен элеби? Жок, биздики ушу кой эле. Мисалы, бул койлордон жөнөкөй кой кармаганча, мисалы 60 баш жөнөкөй кой кармасаңыз, экөөнүн кирешенисинин айырмасы канча болуп калышы мүмкүн эми? Муктаждыктарды толук бүтүрө алабы ушу койлор, 1 жылдык муктаждыктарды? Азыркы баалар менен кийинки 2-3 жылдан бери баалар өтө өспөдүбү? Ооба. Арашанга өтө өстү, анан суроо талап жогору. Бир жакшы козунун баасы, мисалы үчүн, ушу биз быйыл саткан $3,5 сатылган козунун баасы азыркы убакта базардан бир жакшы 3 үй келет да, же жылкы келет. Бир козунун баасына ошол аябай эле кирешелүү да, аябагандай кирешелүү болду. Өзүңүз эми жөнөкөй кой кармап жүргөн адам катары айырмасы чоң деп айта аласыз? Айырмасы чоң, аябагандай чоң. Азыр негизи эл ток. Эл азыр сапатка кызыгат, Ооба, жылдан жылга ушу көбөйүп атат. Айрыкча жаштар, кубандырган нерсе жаштар сапатка көчүп атат. Анткени турмуштун чындыгы деле көргөзүп атат. Базарга алып барса, жөнөкөй козу 3000, 4000 болуп атса, ошол эле койдун
тукумга жарабаган этке деген козусун алып барса 15 миңден тегереги кетип атат. Ооба. Бул аябаганда чоң айырмачылык. Булардын козулары базардан 15ке кетет да, начарлары. Начарлары 15ке кетет. Эт катары деле ошондой алып кетет экен. Чоң койлор деле бир койубуз мастит болуп сойгонбуз. Былтыр союлду, ошо 51 кило эт берди. Таза. Таза. 51 килограмм. Мындай сатканда деле 20 миңден ашкакчы болуп калат экен. Демек уттуруу болбойт экен. Уттуруу болбойт. Анан эми бул ушунча жалпы канча кой бар? Козу кочкорлор биригип, койлор биригип 100гө барабы? 100гө барып калат. Ушу 100 койго 1 жылга. Эми жазды кышты эсептебейли, кайсы мезгилде чөп берсеңиз дагы. Канча тонна жем, канча тонна чөп камсыздайсыз? Биз 7 тонна жем, 1000 түп чөп берип атабыз. 1 жылга. 1 жылга. Биз анын үстүнө колго кармалган учурлар көп болот. Себеп? Кой ар кандай убакта тууй берет, жылдын ар кайсы мезгилинде деле. Ошол кезде козулуу койлор үйдө турат. Анан козу кочкорлорду чоңойгондорун эле бөлө беребиз ушул сыяктуу. Булар да чөптө туруп калат бир топ убакыт. Анан кочкорлорду производительдер дагы чөптө турат, жемде турат. Ошол себептүү көпкө. Негизи кайсы мезгилде жайытка чыгат, кыштын кайсы мезгилдеринде жайында калат? Бизде кышында дагы жайлабы? Ноябрдын 20-сында корого кирет. Жылда ушу ноябрдын 20-сы менен бизде от деле калбай калат талаада. Кар калың түшөт. Кар калың түшөт бизде, анан ошо кезде киргизебиз дагы апрелдин 15-20-ларында чыгарабыз. Ошого чейин чөп жем. Ошого чейин жем чөп жейт, андан кийин жайытта жүрөт. Анда эми мурда жем берчүбүз, быйыл жем кымбаттап кетти, берген жокпуз. Койлор жем жеген жок. Жем жебеш козу бакканда койлор. Булардын бир жакшы жери этке да бышык болот экен. Кышында эң маанилүүсү туугандан баштап жем берип, койду өтө арыктатпаш керек экен. Ошондо көккө тийгенде эле кой кайра эттенип кетет да тез. Эң маанилүү учур ушул экен. Эмизип аткан убакта аябай жакшы кармаш керек экен. Ошол кезде козу да жакшы болот, кой да жакшы болот. Биздин акыркы суроолордон бири болсун, Тилек байке. Бул кочкор коюп атканда кайсы койду качырганын каяктан билесиз же бөлүп коесузбу? Биз көп менет кылабыз, белдик байлап козу кочкор коюп берип, жакшы койлорго жакшы кочкор өзүнчө да кошобуз да. Аябай ар бир койго өзүнчө бөлүп кошконго аракет кылабыз. Анан болжолдуу түрдө коюп беребиз, ар бир койду видеого тартканга аракет кылабыз. Ушудан качып атат деп. Анан туулганда таразага тартабыз, туулгандагысы дагы видеодо болот. Чоңойгону ар бир козунун эле тарыхы бар кыскасы телефондо. Ошондой. Бул кийин сизден ала турган адамга дагы ишеничтүү боло тургандай, өзү дагы мындай орусча айтканда недовольный болбой, ушу кочкордон так качкан экен да деп. Ошого аракет кылып атабыз. Эми Тилек байке, бул козулардан сатасызбы, ушуну сурап коеюн эми. Бул уруктукка кетеби же булар эми калабы сизде? Булар сатыкка бар. Арасынан? Бир 3-4төн сатабыз буюрса. Эми байланышып көрүңүздөр, биз Тилек байкени мына ушул Арашан чарбасыны бир рет көрсөтүп бердик. Мына ушул жарым саатка жакын мына ушул жерде болдук. Анда эмесе видеону жыйынтасак дагы болот. Сиздерге дагы аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Тилек байке дагы өзүнүн болгон билгени менен бөлүшүп берди. Тилек байке, сизге чоң рахмат негизи. Сиз баарын айтып бердиңиз да. Рахмат сиздерге дагы. Анда эмесе аманчылыкта көрүшөлү туугандар. Кийинки сарайда көрүшкөнчө Ысык көл облусунда болсун. Мына ушул жакта бир канча күн болобуз.